Адамдын куну боюнча дият деп коет. Дия. Бирөөнү өлтүрүүнүн Ханафи мазхабта 5 түрү бар, Кудай сактасын. Үйрөнүп алган өлтүрүүгө адам таштабайлы 5 түрүн. Жалпы өзү киши өлтүрүүнүн 5 түрү болот. Биринчи, о Ханафи мазхаб айтам го мен. Дадил мазхаб деп. Кыйын мазхаб деп. Башка мазхабтарда ашып барса экөө эле, бизде 5 түрүн айтат да. Китептердин баарында биринчи ал-катлул амд дейт, атайла өлтүрүү дейт. Атайла өлтүргөн эки фактурасы бар. Биздин Абдурашид досубуз келиптир, машалла, алым жигит. Бияка келиңиз шейким. Урматтуу чоң, бияка келиңиз. Биздин исламскийде группалашыбыз, алым жигитибиз, Алла разы болсун. Анткени урмат көрсөтүш керек да, туурабы? Биринчи өлтүрүүнүн түрү катлул амд деп коет, атайла өлтүрүү. Буга эки фактор керек. Каст, адам ниетинде өлтүрөм деген болуш керек. Муну бүгүн кылмыш жада кодексинде эске алат. Бул мындай урушкан, мындай болгон, ниети деген маселе бар да. Экинчи, өлтүрүп аткан курал суук курал болуш керек. Мисалы, менин муштумун суукка кирбейт, тайсандыкка кириши мүмкүн да, мисалычы. Же меники деле кирип калышы мүмкүн, тайквондонун куру бар го. Бычак, таш, ошого окшогон нерсе болуш керек. Ушул эки нерсе табылса, бул адам өлтүрүү болот. Бул учурда Кудай сактасын, берки кунун талап кылып өлтүртөбүз, кысас кылабыз десе, кысас кылынат. Анан кечиребиз, жок мейли десе, жүздө ушундай өзүнүн дия төлөгөн өлчөм бар. Ошондой дия төлөш керек. Бирок анын кобийла уурусу жанындагы адамдар жардам бербестен туруп өзү төлөш керек болот. Жаза өтө оор болот. Бул биринчи түр. Экинчи түр ал-катл шибхул амд дейт. Мындай атайла өлтүргөнгө жакыныраак дейт. Жанагы эки себептин бирөө табылбай калат. Ниетинде атайын өлтүрөйүн деген эмес, чинине тие берген бир муштап койгон. Же экинчиси жана курал суук курал болбой калат. Атайын өлтүрөйүн дегенде да суук курал менен урбайт. Стакан менен урат, стакан менен адатта өлбөйт деле, ошондон өлүп калыптыр, таалуу жермет. Шифул амд дейт. Бул учурда дагы жанагындай кысас кылынбайт. Биринчи түрдө гана кысас кылат, жанга жан өлтүрүлөт. Экинчи түрүндө оор жизе, дия, жүздө жанагындай кунду төлөйт, бирок бир аз мында шип болуп аткан себептен уурусу жардам берет ага. Үчүнчү түр катлул хата дейт, ката өлтүрүп коюу. Агоротуна малына, бизде айылдарда ушундай го. Агоротуна жанагындай өгөрөтүн эме кирип алыптыр, мал кирип алыптыр эгин таласына. Мал экен деп ыргытып таш ыргытса адам болуп чыкты ал жер. Адам жүргөн экен ошол жерде. Бул атайла өлтүрүү эмес, ката өлтүрүүгө кирет. Бул учурда жана коому бирге жардам берип дия төлөйт. Төртүнчүсү ма уджрия мажрал хата дейт, катага окшогон өлүм дейт. Бул жана жолчуларга тиешелүү. Жолду куруп атып, люкту башкан ачпай, белги да койбой коюп койсо караңгыда, адам түшүп өлүп калса, ма уджрия мажрал хата болот. Мында да кунун төлөп бериш керек. Эң акыркысы ал-катлу бисабаб, себеп менен өлтүрүү дейт. Мунун мисалын жаман катып айтышканда фикх китепте. Кан килаби наимин дейт. Өтө кожомкул атабыздай мындай. Курсак десе курсак, даалы десе даалысы бар адам экинчи кабатта уктап атып, уйкусурап кетип түшүндө бирөө менен согушуп аткан окшойт. Көлдө бирөө бир окуя болгон. Анда дүнк маселеси актуалдуу эмес беле? Анан чыгып милициялардан качып эле жүрөт эмес. Түнү бою колун ура берип, колу эртең менен жарат болуп ооруп калды. Эмнесе милициялардан качып жүрүптүр да. Ошол сыяктуу түш көрүп кетип, милициядан качып келатырмын деп, үстүнөн түшүп калса, денелүү нерсе арык бирөөнү тумчуктуруп өлтүрүп коюптур. Бул жанагы себеп менен өлтүрүү деп коет. Же байлап коюп, же уу берип коюп дейт. Мунун ошол бул учурда дагы жизия төлөнөт, башка кылынат. Бирок жана биринчи түрүнөн башка түрлөрдө жеңилдиктери бар деген сөз. Түшүнүктүүбү бир тууган? Фикта мына 5 маселенин өкүмү. Анан Куранда айтат, ким адамды жазыксыз бейгүнөө өлтүрсө, бүткүл адамды өлтүргөндүн күнөөсү мойнуна тартылат дейт. Бул жаман, киши колдо болгон жаман. Адамдын жанын акысын алууга Аллах Тааланын гана укугу бар. Ошо жандын дененин ээси дагы алууга укугу жок бир тууган. Ушуну сурадыңызго дейм, кененирээги ушундай.